Pare
Окшотомун аясманын көктө көркөр жылдызын, ала тоомун жылдызына төксө чачып өз нурун. Эне сайым кызыл жарым, сен сырдуусуң сулуусуң, ук чүйүнүн сени сүйгөн кызыл жарды кыргыздын. Кучак жайып коногуна коюп даамын кымызын, батын албай бар дүйнөсүн чачып түрккөн ырысын. Ата баба каада салтын улап келет азырда, жүрсө дагы тээ алыста кызыл жарды кыргызын. Аксакалың калыс болуп, ар намустуу ул кызың, таштак жолдо тар кечүүдө чечип өзү тагдырын. Ата журту эли үчүн керек болсо жанын да ишенемин беришине кызыл жарды кыргыздын. Жаратканым берсин сага эмгегиңден рызкың, кыз чыгарып уул үйлөп тойлор болуп турмушун. Өлүбөз күн узак жашап кылымдарды карытып, бул күнүлгү бүт элдерге сыймыгы бол кыргыздын. Этел-тетен жеңип келген эрегишкен душманын, улуу тарых болуп күбө айтып турат бүт баарын. Эне сайын ыйык тутуп, ынтымагын туу кылып, эне сайда жашайт бүгүн кызыл жарды кыргызым. Күндүзү күйүп турган, айдай болуп түнкүсүн тийип турган, байыртадан мейман досту бийик кармап, дос эмес душманын да сүйүп турган, ала тоодой ыйык жерди мекендешип, Орто Азия элдеринен бийик турган, жаштары улууларды урматташып, таазим кылып баштарын ийип турган, алакандай 6 миллион ел болса да жараткан, кут береке төгүп турган, айырмалап жаман менен жакшы баркын унутпай, түп тарыхтуу каада салтын айтылуу шеринебиз куттуу болсун. Ассаламу алейкум кагылайын кыргыз калкым. Ассаламу алейкум. Анда эмесе биздин ушул шаарыбызда Билайн компаниясынын жигиттери тарабынан уюшулган аялдардын бүткүл эл аралык 8 март майрамына арнаган Сен бар үчүн дүйнө жарык аялзат аттуу шеринебиздин 9-чу айлампасына дагы бир жолу куш келипсиздер кадырлуу коноктор. Жыгылбай бийик туткан байрагыңар, токтобосун күлкү аралаш сайраныңар, аламдын асыл кенчи аялзаты куттуу болсун. Бүгүнкү майрамыңар куттуу болсун. Майрамыңар. Аны эмесе бүгүнкү шеринебизде жакшынакай кылып ачыш үчүн биздин атайын өзүбүздүн жакшынакай болгон кыздарыбыздын бийиси менен ачабыз деп турабыз. Анда эмесе кыргыз бийисине көңүл бурганча астыңыздарда
Ушинтип эле аялдарды куттуктап койсо бүгүн аялдар бир жакшынакай болуп өздөрүнчө. Дем бир күнгө бир эркектер чыдап коебуз жакшынакай болуп. Аялдардын майрамы дегенибиз менен бул эркектер эле жакшынакай кылып өзүбүз өткөзүп алабыз го жакшынакай кылып. Келиңиздер, ар бир ушул жакшынакай болуп биздин дагы бир той кече деп койсок дагы болот экен. Анда эмесе бүгүнкү шеринебиз дагы бир ачуу азем үчүн дагы бир эки аксакалды чакырып алып анан ачып албасак, биздин аксакалдарыбыздын дагы бир токуму болуп калган болсо анан көргүлүктүү көрөбүз. Совет айтып келген ушул жакшынакай болгон аксакалдарыбызды чакырып алсак, анда эмесе ошол сол канатыбызда отурган биздин аксакалдарыбыз, жакшынакай болгон агайыбыз десек дагы болот, Амир агайыбызды, ага кошулуп Кубанычбек акабызды, анан Каныбек аканы, ошондой эле ушул жаштарды дайыма демөөрчүлүк кылып, жаштарды спорт жагынан дагы көтөрүп жүргөн биздин жаштар уюмунун председатели Сүйүнбек мырзабыз дагы кол жагынын коштоосунда аксакалдарыбызды чакырып алалы. Чоң бизде Красноярскиде майрам. Биз бүгүн ушул жерге чогулганыбыздын себеби биздин эң сүйүктүү аялзаты, энелерибизди, карындаштарыбызды, келинчектерибизди, кыздарыбыздын майрамын куттуктап чогулуп отурабыз. Сиздерге чың ден соолук, жарык маанай, иштериңиздерге ийгиликтерди, үй бүлөлүк бакыт таалай. Дайыма жаз күнүндөй болуп, маанайыңыздар жарык болуп, үйдүн шеринени уюштурушуп, канча мээнет кылып өткөрүп, баарыбыздын башыбызды бириктирип келген, ушул кезге чейин өткөрүп келген биздин жигит кыздарыбызга чоң ыраазычылык билдирип кетким келет. Ошондой эле бүгүн өткөрүп жаткан шериненин уюштуруучуларына, Новосибирскиден келген конокторго, Каныбек баш болгон Кылыч, урматтуу коноктор, Красноярск, Инисай, Кызыл Жар жерибизге куш келипсиздер. Сиздер бүгүн баарыбыздын башыбызды бириктирип отуруп, баарыбыз менен аялзатты куттуктап келип отурганыңарга чоң рахмат, урматтуу уюштуруучулар. Дайым ушундай кечелерди уюштуруп, кыргыздардын башын бириктирип, каерде болбосун жакшылыкта, барчылыкта жолугушуп жүрө берели. Бүгүнкү айтыла турган артуулар, жакшы кабыл тилектер, баталар, бүгүнкү баардык жакшы нерселер, урматтуу айымдар, сиздер үчүн бар болуңуздар. Рахмат. Урматтуу мекендештер, силерди бүгүнкү биринчи жаз майрамы менен, ошондой эле бүгүнкү шерине майрамыңар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Силерге чың ден соолук, узун өмүр, чексиз бакыт, бала чакаңар менен аман эсен болуп, жакшы ийгиликтерге жетишип, дүйнөдө бардык жакшы нерселерди каалап кетем силерге. Бүгүнкү шерине аялдар үчүн биздин кыздарыбыз, эжелерибиз, карындаштарыбыз, апаларыбыз, энелерибиз үчүн атайын уюшулуп жаткандыктан мен дагы бул жерде катышып отурган бардык эжелерим, карындаштарым, аяштарым, кыздарымы алдыда келе жаткан 8 март аялдардын эл аралык күнү менен куттуктап кетем. Силерге чың ден соолук, узун өмүр, ойлогон ой максатыңарга жеткиле, дайыма ушул дүйнөдөгү жакшылыктардын баарын силерге каалап кетем. Бул жерде бул шеринени эл алдына алып чыккан Сагынбайга жана бүгүнкү шеринени өткөрүп жаткан Кылыч баш болгон Билайн компаниясынын жигиттерине да иштерине ийгилик, ойлогон ой максаттарына жете беришине, ушундай жакшы патриот жигиттерден болуп, дайым ушундай коомдук иштерди алып бара беришине мен чын жүрөктөн тилектешмин. Рахмат. Урматтуу кушулак кечиңиздер менен урматтуу мекендештер, биздин Енесайга таазим-аттуу шерине кечесине куш келипсиздер демекчимин. Мына бүгүн Кудай буйруса жаз майрамы башталып, жаз майрамы тургай биздин бүгүн куту болгон аяз атынын 8 март майрамына карата уюштурулган бул чоң кечеге баардыгыңыздар куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Ушундан пайдаланып, мен бүгүнкү жалпы Красноярск шаарындагы биздин аял затын бүткүл дүйнөлүк аялдардын эл аралык келе жаткан күнү менен чын жүрөктөн
Красноярск шаарындагы жаштар уюмунун атынан куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Эми ошондой эле урматтуу коноктор, урматтуу мекендештер, биздин бул бүгүнкү кече аябай өзгөчө болуп өтүүдө, себеби бул биздин Красноярский гана жергесинде эмес, бизге окшогон дагы бир чоң регион бар. Бул Новосибирск шаарынан келген биздин сыйлуу урматтуу конокторубуз отурат, катышып бүгүн. Ал эми биздин Новосибирск шаарындагы өкмөттүн өкүнчүлүгүнөн дагы, консулстводон келген дагы биздин атайын конокторубуз келип турат. Аларга дагы чоң ыраазычылык билдиребиз. Куш келипсиздер, урматтуу коноктор. Бүгүнкү кече ак айтып турат шерине дегенде байланыштуу бардыңыздар көңүл ачып, жүрөктө болгон, иште болгон кандай таланттар болсо, ушул бүгүнкү аял затына арнап бир жакшылап ырдап, жакшылап бийлеп кетиңиздер деп сурап кетмекчимин. Дагы бир жолу урматтуу аял заты, сиздерге эски поклон. Бардыңыздардын келе жаткан 8 март майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Үй бүлөдө жароокерде борукер, эстүү эптүү кеңешчи да данакер. Ал ким десең, сүйкүмдүү жан аял зат, кут береке киргизүүгө себепкер. Бүгүнкү күн майрамыңы куттуктап, умай энем коштоп колдоп келе берсин ар дайым. Урматтуу аял заты, сиздердин келе жаткан майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктап коюуга уруксат этиңиздер. Рахмат аксакалдар, сиздерге дагы ушунча калың журттун атынан сиздерге дагы ыраазычылыгыбызды, рахматыбызды айтабыз. Эми сиздердин дагы уруксатыңыздар менен мен ушул Сүйүнбек мырза тууралуу бир жакшы нерсе айткым келип турат. Ушул биздин Билайн компаниясынын жигиттерин дагы Сүйүнбек бүгүн эле эмес, башка биздин алдыңкы шеринелерде да дайыма демөөрчүлүк кылып, жакшынакай болуп өзүнүн жанынан дегенде десек дагы адашпайбыз. Анда эмесе, азыр ушул Сүйүнбек жигитибиздин атынан, ошондой эле Билайн компаниясынын жигиттеринин атынан баардыгыңыздарга гүл белек, аял затына гүл белек тапшыруу дагы бир аземини көрүп койсок. Куш келипсиздер, аксакалдар. Кане эмесе жигиттер, ар бир аял заттын колуна Билайн компаниясынын жигиттеринен